Assalamu alaikum, hurmatly telegörүүчүлөр. Эфирде Ободо Орозо телеберүүсү, аны мен Сакы Садыков алып барамын. Hurmatly telegörүүчүлөр, бүгүн биз ошол диндеги улуттар аралык ынтымак тууралуу сөз кылабыз. Биздин бүгүнкү конок Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Ажы Токтогазиев. Куш келипсиз. Куш болдук. Бактияр Ажы, биз эми көп улуттуу өлкөдө жашайбыз Кыргызстанда. Ошол улуттардын ичинде ар кандай динди тутургандар бар. Анын негизгиси ислам дини, калган ар кандай диндеги элдер бар. Эми ушул бизде бүгүн абал кандай, булардын ортосундагы мамиле кандай болуш керек? Ушундан баштасак. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Чексиз шүгүрлөр Алла Таалага болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Алла Таала Кур'ани Каримде айтат: "Инна халакнакум мин закари ва унса ва жаалнакум шууба ва кабаила литаарафу. Инна акрамакум индаллахи аткакум." Алла Таала айтып атат Кур'ани Каримде: "Биз силерди аял эркектен жараттык жана биз силерди коом, уруу кылып жараттык, бири-бириңерди тааныш үчүн. Албетте Кудай Тааланын алдында эң урматтууңар такыбаңар" деп Алла Таала айтып ошо улантат да аятты. Азыркы дүйнөдө, азыркы абалда, ошо мисалга ошо Кыргызстанды ала турган болсок, Кыргызстанда ар кандай улуттагы адамдар бар. Бул баягы кыргыз, өзбек, казак, уйгур жана башка. Булардын диндери бир, ислам динин тутунат. Ошол эле кезде жанагы Ханафи мазхабы. Ал эми ошо менен биргеликте биз менен чогуу эле славян улутундагы адамдар бар. Же болбосо ошол христиан динин тутунгандар. Ошол орустар, украиндер жана башка улуттар. Анан азыркы баягы билесиздер 1000 баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин 1992-жылдан кийин Кыргызстанга баягы салттуу дейбизби, салттуудан тышкары дагы көп диндер келген десем жаңылышпайм. Баягы убакыттанбы же учурдан пайдаланыппы же мыйзам кандай бир жол бергенби, ар кандай баягы батыш тараптан көп ушул өзүнүн динине үндөгөн мындай топтор, ошо христиан келишкен да, бирок катталган, мисалы үчүн ошол эле жахабалардын күбөлөрү жана ошого окшогон баягы диндин өкүлдөрү да Кыргызстанда. Биз айтабыз, ошо Кыргызстанда эзелтен бери бул жакка келгенде биздин ата бабаларыбыз ислам динин тутунушкан, кабыл алышкан. Ошондон бери биз Кудайга шүгүр кармап, ошол динди кармап келатабыз. Ооба, албетте бул жерде кандай бир коммунисттик доор сүрүп, элдер кандайдыр бир деңгээлде динден мындай бир топ алыстаган. Себеби илимди, билимди адамдардын баарын жок кылып койгондон кийин албетте бул караңгылык, диний сабатсыздык баягы бир туңгуюк алып келет. Бирок ошол Кудай Тааланын ар бир инсанга жараткан ичинде мындай бир туура туюм, туура сезим бар экен, жалгыз Кудайды тааный турган. Баягы доор дароо, баягы коммунисттик доор дароо кулары менен жандануу башталган да. Жандануу башталып, азыркы убакта билесиздер, баягы диний саясат, ошо диний абал Кыргызстанда Кудайга шүгүр да. Ошол мен айттым, ошол ислам динин тутунган бир топ биякта чогуу биз менен боордош, баягы тууган болуп жашап жаткан, ушу ислам динин тутунган көпчүлүк да бул жерде Кыргызстанда бир 85-90% ошол мусулмандар түзөт. Ошол менен биргеликте жана христиандар жана башка улуттар ошол эле учурда кандай бир деңгээлде дагы динсиздер дагы бар да, атеисттер дагы бар. Себеби жанагы коммунисттик доор келгенде ал жакта дагы бир идеология болгон, ал жакта дагы мындайкы коммунизмди курабыз, социализмди курабыз деген артында бир топ чоң иштер же
кылышкан. Анын баягы коомчулукта таасири кандай десем бар да, себеби диндердин арасында ошол Кудайды эмнеге таанымак элек, Кудайды жок деген адамдар дагы бар арабызда. Бирок биздин азыркы учурда биздин мыйзам ар бир жарандын дин тутуу эркиндигин сактаган, ошого мүмкүнчүлүк берген мыйзам бар, конституция бар. Ошонун баягы негизинде бир чогуу ынтымакта, биримдикте жашап келишет азыркыга чейин. Ал эми Кур'ан-ы Каримде биз баягы диний жактан айта турган болсок, башка ошол диндегилерге, башка улуттагыларга кандай мамиледе болуш керек? Биз кандай мамиледе болобуз? Биз өзүбүздү баягы жогору сезип, аларды баягы төмөн карайбызбы? Ошондой деген маселе жатат да. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Силердин аларды жек көрүүңөр адилетсиз кылууга жол бербесин", дейт Алла Таала. Коомчулукта ар кандай иштер болот. Мисалы үчүн соода сатык болушу мүмкүн. Же болбосо бир мусулман башка бир диндеги адамды ишке алышы мүмкүн. Же болбосо мусулман эле адам башка бир диндеги адамдын жумушуна барып иштеши мүмкүн. Ушундай учурларда эч качан баягы диний тараптан басмырлап, кодулап коюу туура эмес. Бул болбойт, шарият өзү жол бербейт. Бул жерде сөзсүз түрдө адилеттүүлүк керек. Иштеп өзүнүн вазипасын, өзүнүн жумушун аткардыбы, анда мүмкүнчүлүк бергиле. Ошонун толук акысын бергиле. Баягы кымытып алып калбагыла. Бул мындай кээде мындай коомчулукта болгон да, баягы кээ бир адамдар бул баягы динсиз экен, бул капыр экен деп, анын мал мүлкү адал, муну алса болот дейт. Жок. Мындай түшүнүк таптакыр исламда жок. Анын өзүнүн жеке буюму, жеке байлыгы, жеке мүлкү. Сенин эч кандай аны барып алууга Кудай Таала жол бербейт. Эгер соода сатык боло турган болсо, же өзү ыраазы болуп берген болсо, ошондо гана барып алса болот. Кандай адам болбосун, кандай динде болбосун. Кандай гана дин болбосун, кандай гана адам болбосун. Ошол сатса, же болсо берсе, же белекке берсе, же кандай бир жол менен баягы өз ыктыяры менен берген болсо, ошондо алса болот. Анан жөн эле жок, бул баягы мусулман эмес экен, муну алыш керек мал мүлкүн адал деген, бул таптакыр туура эмес пикир. Ошондуктан мындай пикирлерден таптакыр алыс болуш керек. Динине карабай менчиктик укуктугу бекем сакталат экен да. Сакталат. Эми мындайда бизде азыр дин тутуунун эркиндиги абдан берилген, ким каалаган динди тутат. Ошол эле мезгилде абдан эле бир аса чабуулар да кездешет да. Маселен, ар кандай сектанттар келип өздөрүнүн китептерин чыгарып, өздөрүнүн окууларын жүргүзүп, анан биздин мына жаш муунду ушу көбүнчө өз жагына тартып кеткен учурлар бар. Мына ушундай абалды көрүп туруп, анан баягы остар айткандай не терпимиз деп мындай чыдамсыздык башталат да. Маселен, ушуларга кандай мамиле болуш керек? Маселен, баптисттер бар. Такыр эле бир мындай бир башка жолго кетип калгандар бар. Мамлекет тыйыш керекпи, же аларга деле каалагандай эркиндик бере бериш керекпи? Мен жанагы сөздүн башында айттым, баягы 90 эгемендүүлүктөн кийин бир топ баягы биздин мыйзамдар ал кезекте мындай кандай бир деңгээлде мүмкүнчүлүк берип, аларга көп мындай секталар дейбизби, ошондой бир диндин өкүлдөрү келип катталып алган. Анан алар дагы баягы өздөрүнүн баягы китепчелерин таратып, ар бир үйдү тыкылдатып, ошондой бир учурлар бар, жок эмес да. Бирок муну азыркы учурда биздин диний мыйзам, ошо дин тутуу эркиндигиндеги мыйзам баягы жол бербейт да. Мындай коомдук жайларда алардын өздөрүнүн баягы үгүт насаат иштерин кылуусуна таптакыр жол бербейт да. Туура ал жакта баягы
кандай бир деңгээлде ар бир жаран өзүнүн динине чакырганга мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок алардын баардыгы ошо мыйзамдын негизинде гана иштеп алып барышы керек да. Алла Таала мисалы Кур'ан-ы Каримде ошол башка динин өкүлдөрү келип атпайбы, балким ал мусулман үй бүлөгө деле келип калышы мүмкүн. Билет бул үйдө мусулман жашашын, бирок ошого карабастан, мисалы үчүн Жахаванын өкүлдөрү деп коелу, же болбосо башка бир диндин өкүлдөрү келип өзүнүн динине үндөшү мүмкүн да. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бул туурасында же ушундай туурасында эмне дейт? Вала туджадилу ахлил китаби илля биллати хия ахсан. Силер китеп ээлери менен эң жогорку даражада силер мындай талашып тартышка, бул далилдүү тартышка, жөн эле эмоцияда эмес, далилдүү, мындай даректүү тартышкыла эң жогорку даражада. Түшүнөсүз? Бул жакта жөн эле кыйкырып бакырып сеники туура эмес, сеники болбойт деген эмес. Эгер ошол киши чындап эле башка бир диндин өкүлү боло турган болсо, келгиле. Биз ошол туура динди мындай далилдүү мындай талашалы. Мындай бизде мындай бир аянтча болсун. Мен өзүмдүн баягы далилимди айтам, сиз айтасыз дегендей да. Ошондой бир ынандыруу жолу менен түшүндүрүү иштери болуш керек да. Жөндөн жөнүнө кыйкырып баягындай жек көрүү боло бербесем, өзүңдүкүнү жеткирип. Ооба. Бул жакта баягы далилдүү болуш керек да. Бул же Алла Таала айтып атат, эң жакшы жол менен. Жөн эле эмес, баягы адам өзүнүн баягы билгенин айтып эмес, эң жакшы деңгээлде, эң жакшы жогорку даражада ал киши менен баарлашып, сүйлөшүп, жанагы талаш маселени ортого коюп чечиш керек да. Ал өзүнүкүн айтат, анан башка улуттар айтат. Өзү ошол ислам дининин башка баягы диндеги өкүлдөргө болгон принцип ошо Кур'ан Каримде Алла Таала айтат: "Ла икраха фид-дини, кад табайяна рушту минал гой". Динде, ислам дининде мажбурлоо жок. Бул эң негизги чоң принцип. Мусулман адам башка бирөөнү, башка мусулман эмес адамды баягы динине үгүттөп жатканда эч качан мажбурлай албайт. Кылыч менен болобу, же башка нерсе менен, же бир күчүн колдонуп баягы мажбурлайбы. Дин таптакыр жол бербейт. Айта турган болсоң, сен акыйкат өзүңдүн позицияңды билдир. Туура жолду көрсөт. Эгер ал киши ынанган болсо, анда эң сонун. Эгер ынанбай, жок, мен өзүм динимде калам десе, калат. Мусулман өзүнүн дининде калат. Эч кандай мындай ошол эле учурда мындай араздашып, мындай согушуу, мындай бири-бирине жек көрүү болбош керек. Себеби ал Кудай Тааланын алдында мусулман адам өзүнүн вазифасын аткарды. Мындай ошол билесиздер, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошо Меккеде жашап турганда ошол мушриктерди өз ислам динине келгенден кийин аякта ошо бут парастар, ошол тоо ташка сыйынган адамдар болгон. Ошо Меккенин айланасында 300дөй жанакы таш барандарды, таш буттарды коюп, ошол сыйынышкан адамдар. Ошол аркылуу баягы Кудайга жакындайбыз деп. Ошол эле адамдар пайгамбарыбызга мындай деп айтышкан: "Сен бир күн биздин динибизде бол, биз сенин диниңде бир күн болобуз." Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Силерге өзүңөрдүн диниңер. Лакум динукум валия дин" дейт. Мен үчүн болсо менин өзүмдүн диним. Пайгамбарыбыз канча убакыт үндөдү, дават кылды. Канча баягы өмүрүн берди. Алар калды. Пайгамбарыбыз да өзүнүн дининде калды. Бирок аларды мажбурлаган жок. Айтты: "Силердин диниңер өзүңөрдө калсын, менин диним өзүмдө калат. Мен динимди өзгөртпөймүн. Ошол динде калсын" деп баягы пайгамбарыбыз калган. Канча ошол Мединага кийин баягы хуун токталып, Меккеден
Меккеге, Мединага жер которууга мажбур болуп, ал жерге келип, ал жерде жашады. Анан пайгамбарыбыздын бул жашоосу өзү мусулмандарга чоң сабак, чоң үлгү. Бул мына ошол бизде баягы бардык эле мусулман эмес, башкалар деле жашап атат. Коомчулукта. Ошол эле учурда мына Меккеде пайгамбарыбыздын арасында баягы мушриктер жашады. Мединага келгенде Мединанын жанында иудейлер да бар болчу. Яхудилер. Алар менен деле пайгамбарыбыз келишим түзүп жашашты. Чогуу. Эч качан алардын баягы аларга бастырып келип, жосо талкалап, жосо уруш жаңжал чыгарган жок. Алар менен болгон келишим качан түзүлдү? Качан алар иудейлер өздөрү ошол келишимди биринчи бузганда бузулган. Себеби ал жерде шарт коюлган болчу. Силер бизге бирөөлөр аркылуу кол салбайсыңар. Бирөөлөр бизге бастырып келем десе, силер жардам бербейсиңер деген. Бирок иудейлер башкалар менен баягы биригишип алып, кол салууга аракет кылышкандан кийин аларды ал жерден көчүрүштү да. Силер эми баягы ынтымакты, келишимди буздуңар. Кечирилемсиздер, башка жерге баргыла дегендей. Ошондуктан тарых өзү күбө да. Ошол эле мисалдан келтирейин. Ислам дини ошол жер жүзүнө тарай баштады. Умар радиаллаху анху учурунда ошо Шам өлкөсү деп коебуз. Шам өлкөсүндө ошо бул Византия, Римдин астында болгон баягы өлкө болчу. Азыркы Сирия, Сирия, ошо Иордания, ошол Палестина деп коебуз. Ошол жерде, ошол Мисыр, ошол жерде бул христиандар жашачу. ооба, азырга чейин деле бар. Азыр деле жашайт. Ооба. Ислам келди аларга. Баягы принцип. Мажбурлаган жок эч кимди. Алар ошол жакта өздөрүнүн дининде калды. Азыркыга чейин жашап атышат. Бар, көп эмес, бар ошолордун арасында. Бирок эгер ислам дини алардын бардыгын баягы эгер биз менен мындай башка диндегилер жашабайт дей турган болсо, алардын бардыгын жок кылышмак да кандай бир. Тарых өзү күбө. Азыр жашап атат. Жашап келишкен. Баягы алардын өздөрүнүн баягы чүркөлөрү бар. Кандай десем, өздөрүнүн мектептери бар дейбиз, мындай диний мектептер да. Баягы чогуу эле жашап келет бир мамлекетте. Мындай баягы бири-бирине болгон эме жок да, кандай десем, мажбурлоо жок. Алар өздөрүнүн дининде, мусулмандар өздөрүнүн дининде. Эгер кандай бир далилдүү, мындай талашып тартышам дей турган болсо, жанакындай жол менен далилдүү, алар өздөрүнүн аргументтерин, өздөрүнүн фактыларын айтат. Мусулмандар болсо өзүнүкүн айтат. Ошол абдан туура айтып атасыз. Исламдагы өзгөчөлүк боюнчачы мына азыр мына интернет блогтарында да чыгып атат. Ушул жүйүттөрдүн, еврейлердин кырылуу доорлорунда канча жолу кырылса да, ушуларга ар дайым Иерусалимден жер берип, ошол жерде аларды кайрадан мына экинчи дүйнөлүк согушта дагы аларды кабыл алып кайра жайгаштырган ушу мусулмандар болгон экен да. Көбүн эсе мындайча айтканда алар оор абалга түшүп калган мезгилде кайра чакырып мына жерде жашагыла, тынчтангыла дегендей ушуну айтат. Ошон үчүн качан ушул ислам аларга жамандык кыл деле деп ушундай бир маселе көтөрүлүп атат да. Ооба, бул баягы Салахиддиндин тушунда деле Салахиддин тушунда туура айтасыз. Бул жерде ушул Салахиддинди айтып калдыңыз. Анын ушу тарыхый окуясынан бери учур башка дингедеги адамдарга болгон мамилесинен. Крестоносецтер деп коелу. Ага чейин ошол Иерусалимди басып алып, тарыхта айтылат экен, ошол Иерусалимдин көчөлөрүндө тизе бою кан аккан дейт. Бул эмне деген шундук? Бул ошо Иерусалимде бир эле мусулмандар эмес, ал жерде иудейлер дагы жашашчу, башка диндин өкүлдөрү да болчу. Бирок алар Иерусалимге келип кандай бир мындай жаман окуяларды кылышкан да.
бирок Салахуддин кайра кайтып ошол алгандан кийин Алла мээримдүүлүк кылды да. Анан ошонун бир окуясынан баягы туткунда калат экен бир топ адамдар. Туткунда калгандан кийин бөлүп алат эмеспи ошол жерде ар бирине өзүнө баягы ким колго түшкөн болсо. Ошондо бир христиан аялдын баласы туткунга түшкөн экен бирөөгө. Анан баягы аял ыйлап боздойт экен. Анан Салахуддин аны билип көрүп калып сураганда айтат экен, ушу менин балам туткунда, жок таппайм, таап бер деп арызданат экен. Көз жашын төгүп, ошондо Салахуддин өзүнүн акчасына кайра ошол баланы сатып алып, куткарып, өз энесине тапшырган экен да. Эми бул Салахуддиндин жашоосунан болгон бир окуя. Азыр деле ошол Иерусалимде канча деген баягы улуттар жашайт эмеспи, канча бир диндин өкүлдөрү жашайт. Ал эми баягы сиз айткандай экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бир топ мындай ошол батыштан келген. Бирок мен ойлоп атам, азыр биздин темадан кичине алыстайт болуш керек. Деги эле ошол тарыхта мусулмандардын башка динге болгон мисалдарынан, мамилесинен, бул билесиздер, Испанияда, азыркы Испанияда ошол иудейлерге аябай катуу кыргын болгондо, ошол учурдагы Осман халифаты ошолорго кучагын жайып, баягы христиан дүйнөсүнөн кыруу, азапты көрүп атканда өзүнө жайгаштырган. Бул дагы мындай толеранттуулук дейбизби, башка болгон диндеги адамдарга болгон мамилени көрсөтүп турат да. Мага мына атактуу боксер Мухаммед Алинин бир айтканы бар да, эмне үчүн исламды кабыл алдың дегенде, мен андан ушундай бир адамдардын ортосундагы кемсинтпөө маселесини таптым. Себеби бул баягы олимпийский чемпион болуп, абдан зор болосу көтөрүлүп турганда дагы Америкада каралар менен актар такыр бир жерден тамак иштирбей, ушундай чоң кемсинтүүлөрдү башынан өткөргөн экен. Ошондо айткан, ошол өзүнүн сөзүндө барга, мен исламдан ошону таптым. Адамдардын баары бирдей экен, карабы, акпы, кандай болбосун, расасына кабай бирдей экен. Ушу исламда бар экен, ошон үчүн исламды кабыл алдым деп. Сиз кандай дейсиз? Мына бизде азыр Кыргызстанда негизги ушул улуттар ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу диндердин башында. Негизи бул мен айтар элем, биздин ислам динине көбүрөөк басым коюлганда, биздин муфтияттын башка диндер менен болгон мамилеси кандай азыр? Кандай? Маселен, биз кандай бир мамлекеттик иш-чаралары болгондо гана алардын өкүлдөрүн катар отуруп калганын көрөбүз. Башка учурда көрбөйбүз. Туура, бул баягы сиздин сурооңуз, ар бир диндин өкүлү, ар бир диндин жамааты өзүнүн баягы уставына, өзүнүн мыйзамдык эрежесине жараша өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келишет да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын ошол уставы, өзү милдети бул ошол сунни багытында, ахли сунни багытында иш алып барат да, ошол динге, ислам динине үндөйт. Ал христиандардыкы өзүнчө да. Бирок башка диндин өкүлдөр менен кайсы талаада, кайсы жерде булар бирдиктүү мындай бир иш алып барышы мүмкүн. Бул баягы социалдык маселелерде. Мисалы, ошол тазалоо иштери, өсө коомдук жайларда жашылдандыруу иштери, же социалдык бир муктаж болгон үй-бүлөлөргө кандай бир жардам көрсөтүү иретинде мындай бирге чогуу иштерди алып барышат да. Ал эми баягы ишеним маселесинде бул жаратта баягы чогуу иш алып бара албайт да. Себеби мындай бул принципиалдуу маселелеринен алар өздөрүнүн динин тутунат, өздөрүнүн динине жараша баягы иштер, аракеттерди кылышат. Биздин баягы мусулмандар коому бул өзүнүн динин алып барат да. Баягы
Ahl Сүнна Курандын, Сүннүктүү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинин негизинде баягы иш-чаралар баратат. Биздин коомчулукта билесиз, азыр 3000ден ашык мечит бар. Кээ бир айылдарда мурда бирден эле мечит болсо, ошо 1-2 мечит бар. Бул дагы ошол коомчулуктун талабынын негизинде болуп атат да. Коомчулукта кээде сиз да угуп калсаңыз керек, мындай ошол мусулман коомчулукка бир сын пикирде айтышат. Эмне үчүн мечит көп, мектептен мечит көп дегенчи. Мектепке 7-класстан баштап 11-класска чейин эле адамдар барат. Мектепке. Ал эми мечитке ошо жашынан улгайган, карыган 80ге чейин, 90го чейинки чалдар бардыгы барат. Биякта көп да бара турган адамдардын саны. Анан мечитти эч качан мындай өкмөттүн акчасы негизинде салынбайт. Курбайт дагы, өзү мыйзам дагы жол бербейт. Мунун бардыгын жеке ишкерлер, демөөрчүлөрдүн арасынан, ички демөөрчү же болбосо сырткы демөөрчүлөрдүн негизинде салынат да. Ушундай абалда. Анан баягы коомчулукта бул дагы мындай туура түшүнүү керек деп айтам да. Биякта көп болуп баратат эмес. Мечиттен барганда, мечитте эмнени үйрөтөт? Адеп ахлактуулукка, улууну урматтоого, ишини узаттоого, бир Кудайды таанып, ошого жалбарып сыйынууга. Ал жакта эч кандай мындай терс, жаман бир иштерге үгүттөө таптакыр жол жок. Азыр мына ушул тууралуу айттыңыз, мына Бишкектин көптөгөн мечиттеринде азыр ушундай бир акыркы проекттер менен курулган мечиттер, ичине кирсең дааратканалары абдан таза, ал тургай сүлгүлөрү, мына ушундай киргенден кийин абдан жакшы кымбат баалуу килемдер, ичинде кооздук карап отура турган. Эми ушул маселе кээде бизде мектепте жок болуп калат. Мектептерде жок болуп калат. Мисалы дааратканалары балдар үчүн түзүлгөн андай шарт жок. Анан бир маселени айткым келет. Мына исламдагы ушул улуттар аралык байланышты, ынтымакты бириктирген бул намазды чогуу окуу, жамааттык окуу, жамаат менен намаз окуу деген маселе бар да, Ушуга токтолсоңуз, ошондор болду. Эми пайгамбарыбыз негизи ушуга айткан да, ошон үчүн жамааттык намаз окуунун баягы соогу көптүгүнөн. Жана сиз Мухаммад Алини эскерип калбадыңызбы? Айтып, ошого мен баягы пайгамбарыбыздын хадиси эске келип атат. Пайгамбарыбыздын ла фадла аля арабин аля ажамин дейт. Илля биттаква. Бул араб мусулмандын башка ошол эле бир тууган исламды калган бир тууган үстүнө үстөмдүк кыла албайт. Артыкчылыгы жок. Артыкчылыгы жок. Бул Африкадан болобу, Кытайдан болобу, Малайзия, Индонезиядан болобу, Сибирден болобу, Кыргызстандан болобу, буларда баягы бириктирип турган ислам дини. Булар бири-бирине мен исламды биринчи кабыл алдым, мен жакшымын, мен артыкмын деген. Же пайгамбар бизден чыкты деген артыкчылык жок. Бизден чыкты деген анда артыкчылык жок. Берилген эмес. Бул Кудайга жаккан, Кудайга таква болгон, ошо Кудай жаккан иштерди кылган адамдар гана жакын болот. Ошол эле кезде алар дагы айтпайт да, айтпаш керек. Мен мына кыйынмын деп, болсо мен баягы эң сонумун деп. Андай жок. Бул баягы текебердикке өтүп кетет да. Ошондуктан жөнөкөйлүккө чакырат, үндөйт. Текебердик бул таптакыр туура эмес нерсе. Пайгамбарыбыздын бул текеберлик туурасында айткан көп хадистер бар. Баягы бейишке кирбейт дегенчи, ошол текебер кымындай дагы бир жүрөгүндө мындай текеберчилик боло турган болсо, ошондуктан бири-бирин сыйлап, бири-бирин урматтап жашаш керек коомчулугубузда. Кээде мындай коомчулукта мындай бир ой пикир жаралат да. Бар, кээ бир адамдар биз кыйынбыз, биз
тоону оодарганбыз, биз минткенбиз, биз тигинткенбиз, биз мындайча айтканда периштелерге эле жакындап калат да, периштеле болгонго жакындап калат. Же ушу дүйнөдө бир эле ушул эле улут баягы кыйын окшойт деген бир ой келип калат ошол адамдардын айта берген сөзүнөн. Мындай адамдарга айтат электе, алар менен эмес, туура аларды айта бер, бирок сен өзүң эмне кылдың, эмне иш кылып атасың азыркы учурда. Ошол улутту, ушул өлкөнү оңдойюн, түздөйүн, же болбосо өстүрөйүн, өнүктүрөйүн деген талабында эмне иш кылып атасың да. Кээ адамдар жок, биздин баягы улут мындай болгон, тигиндей болгон деп айта беришет. Бул менимче бул аша чапкандык да. Ал тарых бетинде калыш керек, туура эскериш керек, эскеричүү жерде. Бирок аша чаппаш керек да. Анда баягы башка улуттарга, башка диндегилерге болгондо да кандай бир деңгээлде мындай сөз тийиши мүмкүн. Ошондуктан ынтымакта, беримдикте мындай туура иш алып барышыбыз керек да. Жамааттык намаздын ролу. Жамааттык намазы. Сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадиси бар, ошол бир өзү жалгыз окуганга караганда жамаат менен окуган намаздын собу 25 эсе, башка бир риваятта ушу 27 деп келет да. Бул ошол жамааттык намазды айтып атканыбыздын бир себеби бизден ар бир мусулмандан ошо 5 убакытта ошо жамаат менен окуганга үндөйт. Бул жерде бир социалдык дагы бир маселе бар да, ар жак тереңиндечи. Бул мусулмандар бири-бири менен көрүшүп, бири-биринин көйгөйүн угуп, бири-бирине жардам берип чечиши мүмкүн. Жакындашат. Сырдашат. Бул жамааттык. Ошол эле кезде жума намаз болот, билесиз. Жума намазда жамааттык намазга караганда да көп адам келет. Көрбөгөн досуңузду, жакыныңызды, алыстан келген досуңузду көрөсүз. Мурда көрбөйт элеңиз, эми көрөсүз да, көрүп каласыз. Кезиктирип каласыз. Андан дагы чоңу бул айт намазы. Андан да чоң. Көп, канча деген, миңдеген адамдар келет. Бул ошол жакшы бир көрүнүш да. Ынтымак. Ынтымак, беримдик. Туура айттыңыз, мына жума намаздарына, айт намаздарына 100 миңдеген адамдар чогулуп ушуну көрсөтүп жатышпайбы? Бирөө-бирөөсүнүн чекесине тийбей, мындайча айтканда же бирдеке таштабай, ушунчалык ынтымак менен тарашат. Ошол эле площадта же бир оюн зоок боло турган болсо, же бир митинг боло турган болсо, сөз бүлүнүүчүлүктү көрөбүз да. Анан эми ушул ынтымак болгондо Кыргызстанда ушул жанагындай ар кандай секталардын келип калышы, анан жаштардын кээ бир үй бүлөлөрүнүн өтүп кетишинен улам бир чырлар чыккан учурлар болот. Маселен, мүрзө маселеси, коюу маселеси, бул маселен Аксыда болду, Көлдө болду, ушундай бир чыр чыгып, кайра казып салган ушулар болот. Ушунда кандай бир сабырдуулук керек? Ислам ошондо эмне дейт? Ислам дини. Бул баягы Союз урагандан кийин бир вакуум пайда болгон. Биз баягы коммунисттик доордо жашап, баягы көп адамдар өзүнүн баягы динин унутуп калды же билген жок. Башкаларга бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп кирип кетишкен. Же болбосо кийин бир чоң бир экономикалык, социалдык кырдаал пайда болгон. Бардык баягы союздар өлкөлөрүндө билесиздер. Ачарчылык, кандайсы ачарчылык эмес, бирок жетишпездик аябай болгон. Ошол учурда дагы башка диндин өкүлдөрү, ошо батыштан келгендер, ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, материалдык кандай бир жардамдарды бере коюп, өзүнүн тарабына тартып алган да учурлар бар да. Бирок эми азыркы реалдуу жашоодо башка диндин өкүлдөрү бар, биз менен чогуу эле жашайт. Бирок кээде мындай мыйзамдуу
жол менен чечилбей, кандай десем мындай туура эмес мындай провокациялык иш аракеттерге баргандар да чыгат да алардын арасынан. Себеби ал башка диндин өкүлү болду. Ол өзү билет башка диндин өкүлү экенин. Коомчулукта кандай реакция экени болорун билет. Бирок ага карабастан мындай чыр-татаксыз ошол маселени чечейин дегенге мындай аракет кылбагандар мындай кээде провокация алып барып атат дегенди түшүндүрөт да. Себеби башка диндин өкүлдөрүнүн мүрзөсү боло турган болсо, ошол жерге алып барып коюп койгон болсо, өзүнө жакын. Чыр-чатак болбойт эле. Жок, мусулмандардын атайлап жасалгандай жасагандай болуп атат да. Бирок бул баягы жерди бөлүп берүү маселеси эми айыл өкмөттөргө караштуу экен. Бардык ошол мусулман болгон жерде эч кандай бөлбөйт эми башка диндер үчүн дагы жер болсун деп. Ошондуктан мындай адамдар, башка диндин өкүлдөрү мен чакырып кетилет. Келиңиздер, башка диндин өкүлдөрүңүзбү? Сиздерге бөлүнгөн жерлер бар. Жерге бар, жерлер бар. Мындай коомчулукта мындай чоң мындай резонанс мындай кылууга жакшы эмес да. Эми ушул теманы улайда бул менимче ушул диндердин ортосундагы улуттар аралык мамилелерди бузуштун маселеси үчүн бул менимче бул саясий маселелерби деп ойлойм да кедечи. Кайсы бир сырткы күчтөр мындайча айтканда бир ынтымакты бузгусу келген күчтөрдүн жасаган финансылык колдоонун артында өздөрүнүн программасын ишке ашыруу боюнча ушундай болушу да мүмкүн. Албетте, болушу да мүмкүн да. Аны баягы биз билбейбиз да кандай мындай иш аракеттер болуп атканын, бирок ошондой мындай иштерге бара берген болсо, бул баягы коомчулукта мындай толкундатып, туура эмес кайчы пикирлерди жаратышы мүмкүн. Ошондуктан колдон келишинче келиңиздер, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Ар бир биз мисалы ошол ар бир диндин өкүлү өзүнүн кабырына коюлуп атат деп атпайбызбы, мүрзөсүнө. Ошол керек болсо ошол советтер доорунда деле мына Бишкекте алалы мисалы. Христиандардын мүрзөсү өзүнчө. Мусулмандардыкы, башкалардыкы өзүнчө. Эч мындай эгер ошондой боло турган болсо, бир боло турган болсо, анда мунун баардыгы аралашып чогуу коюлмак. Жок, булар деле ошол кезде деле диний тутумду, диний баягы ар бир улуттун, ар бир диндин өзүнүн баягы динне болгон мыйзамын аткарууга уруксат берген да, мүмкүнчүлүк берген кандайдыр бир деңгээлде. Ошондуктан азыркы деле учурларда ушундай болуп кала турган болсо, ар бирине бөлүнгөн баягы жерге барып менче койсо мыйзамдуу эле болот да. Коомчулукта мындай кайчы пикир толкун. Ушул эле ушундай эле маселенин бир башкача варианттары дагы азыр чыгып атат. Маселен, жакында эле мына феминисттердин жанагы мындай түз эмес ориентирдеги адамдардын көчөгө чыгып алышы, ушунда каржылап аткан анын арасында өзүбүздүн эле батышчыл жигиттерибиз жүргөн учурлар болот. Ушул коомго абдан чоң бүлүк жаратты бир четичи. Ушундай учурда ислам дини кандай аракет кылыш керек, же болбосо айтам, же бул эми мамлекеттик маселе. Бирок булар деген ушул биздин ишенимибизге кандай бир кутум жасап аткандай болуп атпайбы? Баягы акыйкатсыздык болбосо акыйкат билинбейт экен. Жаман болбосо жакшы билинбейт. Туура эмес иштер болбосо туура билинбейт да. Ошондуктан коомчулукта сиз айткан баягы пикирге, ошондой ишенимге, ошондой баягы үй бүлөлүк баалуулуктарга үндөгөн адамдар бар да. Баягы эми көбүнчөсү ошол батыштан деп атпайбызбы? Ошондой пикирдеги адамдар бар.
ошо быйыл эле учур болбодубу, жанакы 8 мартты өздөрүнүн пайдасы үчүн мындай пайдаланып койду да. Мындай каратып туруп эле. Биз баягы журналисттер, коомдогу көп адамдар ушул туурасында ачык айкын эле бизге чалып, бизден интервью алып сурашат. Мындай болобу ошондой деп. Биз айтабыз, болбойт. Бул бир жыныстуулардын бири-бири менен болгон үй-бүлө курус, бул таптакыр болбогон нерсе. Бардык динде бул табиятка каршы, Алланын жаратылышына каршы. Жаратылышына каршы. Бул динде айтпай эле коелу, ошо сиз айткандай табиятка каршы. Сиз ошону кылган адамдар мындай кичине ойлонобу дейсиз да. Же болбосо ошо өзүнүн баягы жеке кызыкчылыгы үчүн ошондой кадамдарды барып, булар бир эле өзү ошондо калып калбастан башкаларды дагы ошого үндөп мындай кылып атканы бул туура эмес да. Ошондуктан биз салттуу үй-бүлөгө чакырабыз. Дайым. Бир жынстуу деген бул таптакыр болбойт. Бул тарыхта бир карай турган болсок, ушул бир жынстуулардын эмнеге алып келгени, кандай мунун акыбети болгонун тарых күбө. Да ачык барбай эле. Эмне болгон? Мисалы үчүн Лут пайгамбардын коому. Эмне болду? Ал дагы ошол бул баягы илдет, бул ушул жамаакы күнөө иш. Ол илгертен бери келаткан нерсе экен. Ошондуктан адам өзүнүн баягы нафсисин контролдоп, шайтанга мойзунбастан туура жолго жүрүүгө аракет кылыш керек. Бактияр ажы, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстандагы ушул улуттар аралык мамилелердин тынчтыгы бул ар бирибиздин мойнубуздагы милдетибиз, жүк деп айтсам болот. Сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.